Assalamu alaikum. Дәуір жол жалпы жаматындаки Қошқар району Жаңы жол айылындағы тұрғыны Талай Айкебістің үйінде бағып отқан қырғыз тайғандары. Ассаламу алейкум. Қандайсыз Талай Айке? Алейкум. Аты жөніңізбен танышып. Мен Қошқар району тұрғыны Осмоналиев Талай болом. Қырғыз тайғандары жөнінде бір маалымат алсақ деген. Мына қырғыз тайғандары өзі жүрөктүү гүлүк мына мүчөсү келишкен, кулагы төгүлгөн мындай. Мына бул кыргыз тайгандардын булай бул кичине өзүнүн немесине келтире албай селекция кылып атабыз буюрса. Ана кыргыз тайгандын мүчөлөрүн кубулап азыр биз ошо селекция менен иштеп атабыз. Азыр 5 жылдай болуп калды. Бұл болса қаншық, аты Ақтөш. Мұнан кейін мынакей бұл жерде бұйырса қырғыз тайғандың немесіне келіп қалған. Бұның аты ошон үчүн Ақжолтай да. Мынакей көкүлү дагы, кулактары, башы, Kuyruq. Çıgırık ha? Kuyruq buna. Bunday katı olur. Kırmızı taygandık buna. Solpuldak bolboyt buna. Bu yakka tüzölbeyt. Buna bel. Buna töş. Buna key. Bul hazır boyu dana dövüt. Tayganga жооп берет 72. Onun boyu. Özü жаңы 1 жашка толду buna. Buna key. 1 жаш. Hazır жүгүрүп уже Geçen günkü çöğünü mü? Koşa tiş salıp, türküge çöğüge жүгүрүп kaldı da. Жақсы тайған екен, Bunun başı, kulaklarının bari жооп берет. Көдөн. Hem bu moğriki жүндөрү кичине түшөт мына. Küçük жүндө, Жока түшүп келпейби? Мына булар түшөт жүндөрү. Бул küçük жүндө. Bu olsa taybas. Hey. Taybas деген тайғаныңыз да? Бұл taybas деген эмелеки. Бұл басмач деген тайғандын небереси. Бұл өзү жүрөктүү басмачтын эмелери кыйын болгон. Жаңағы Ақтөштің баласы бұл, өзім тайғанымның. Бұл 2,5 жаш болды. Бой 75. 75. Бұндай стандарттың немесіне кішіне жооп бербейт деп эме кылып атабыз, бирок мына тетигиндей болгондо мүчөлөрү буюрса 100% ошондой кыргыз тайганын эмес. Бирок бул жүрөктүү гүлүк. Hazır Müneyege salba, kol salat. Qancha taygan bag'asiz? Bir 8 taygan var hazır. Maşallah. Taygandan barıyla sizde turboy. Bul moynoq. Moynoq? Bul emi. Bul qançıq ba? Kichine qançıq bu kan almashtiraldı dep Talastan kelgen bul. Burganak деген чемпиондун небереси. Небереси? Жакшы экен. Бул да жаңы 1 жаштан өттү. Суук болуп аткан турбайбы? Аябай суук болуп атат эми, бирок баарын ордулары жылуу мына. Мондай астыларына саман төшөп эме кылып коюп багабыз. Негизи ошо кыргыз тайгандары мондай сол кулдак болбой, мону катуу болот. Куйруктар, Куйруктар катуу болот да. Мына башы бул кичине канчыктын эмеси эми. Бул дагы буюрса жана селекция кылып кыргыз тайганын жакшы эмесине алып келебиз буюрса. 1 жылда бул эмесине келбейт. Буюрса жалаң ушу чөө жырткычтарды
азайтууга тигин монтип лайкаларды багып атабыз мына. Морекилдагы сибирскийдин күчүгү. Мына ушулар чөө издеп берип токойдун ичинен кууп чыгарат. Мындан чөөлөрдү тиги тайгандар сырттан кууп жетип алат. Бул Макс лайка. Бул 3 кар басты бу жерде. Чөөгө токойдун ичине аябай иштейт булар. Чөөлөр дагы бул жанагы кыргоолдорго, коёндорго көп болуп, жаныбарлардын баарын ушу жок кылып атышат ушулар. Жанагы ласка, норка деген бар, анан ушу чөөгө токойдун жаныбарларын бүт ушу жок кыла баштады. Анан ошондон мына биз ушу тайган менен ушу лайканы аралаштырып, мунун аты болсо Хан. Бул дагы эркек лайка, бул дагы 1,5 жаш болду жаңы. Негизи в основном ошо чөөлөрдү кандай кылып неме менен жок кылса болот негизгиси? Эми бизде ушу бригадалар бар. Ушундай түзүлгөн топторубуз бар. Мынтык менен аткандар бар. Мына бул дагы күчүк тайган бул. Мына бул тайгандар алган чөөлөр. Могу жерде азыр 5 чөө бар. Мына кече күнү Морекил свежий. Тоң элек экен, Тоң элек. Түрүү болчу түндө суукта. Өлүп калыптыр. Ошо бригада мынтык каткан бригадалар Карышкырга чөөгө деген 2 бригада. Анан ушу жанагы Ганчак, Кучкар, Лайка менен 1 бригада бар. Ошо алар өз чөөнү атып, тайганга иттерге алдырып жок кылуунун үстүндөбүз. Ошого мамлекет дагы жакшы, ошо чөөнү алып, бирок кеч болсо дагы убагында бербесе дагы ошо жана 1,5 миң сом, 2 миң сом караган. Эми ошо рекини Карышкырга 6 миң сом караган. Ошонун налогун, соцфонддон кармап калган акчасын ушу балдарга кичинеден төлөп берип атат. Основной биздики болсо ушу кыргыз тайганы. Кыргыз тайганын бир кийинки муунга таза кыргыз тайганын ушу аргындаштырбай, таза тайганды ушу кийинки урпактарга өткөрүп таштап кетели деген ниет менен ушу селекция кылып, ушу бири-бирибизге балдарга ушу баккыла деп ошону аракет кылып келатабыз. Буюрса Кочкор району боюнча канча киши тайган кызыгып багып атат? Анан өзүңүз таптап аткан жаш инелериңиз барбы тайган күчүктөрүнөн берип? Бар, тайгандарды берип. Бул жерде Кара Суу айылында балдар бар. Турат деген бала бар, Жаныбек деген бала бар. Бул жерде Кочкордун ичинде Бекжан деген бар. Мындан көбүрөөк баккандар тиги Дөң Алыш айылында, буюрса Алишер деген бала бар, Чыңгыз деген бала бар. Ошо рекилер аракет кылып атышат эми. Анан калгандары болсо ушу жаңы эме кылып балдарга берип келатабыз. Эми ошо кызыгып багып, кыргыз тайганын тукумун үзбөй кийинки муунга өткөрүп берип, ошондой фанат, патриот балдар керек да. Ошо реки кыргыз тайганын тукумун үзбөй. Азыр бул жерде баш аягы 14-15 ит мына. Лайка эмелери менен эми. Негизи ошо салбырын оюндары боюнча дагы кичине маалымат болгондо, ошо салбырын оюндарында ошо тайгандын күлүктүгү, тайгандын жүрөктүүлүгү, тайгандын ушул тазалыгы боюнча ошо кайсы нерселер көбүнчө каралыш керек? Эми бул жерде ал биринчи эме өз салбырында бул тайгандын тазалыгы же болбосо анын күлүктүгү эмес. Бул салбырын оюндарында биздин эки эмеге бурулуп кеткени бул чырга сүйрөп калганы, кыргыз тайган чырга кууп калганы. Бүркүт далба сүйрөп калганы, бүркүткө мына азыркы эмеде мына ушу кыргыз тайганын илгерки ата бабанын эмесине алып келе албай аткандагыбыз да. Түрүү жандыкка бул кыргыз тайганы илгери тери кууп, кыргыздар тери жеген эмес да. Ошо реки мынакей азыр эми ошо түрүү жандыкка салып, мыйзамдаштырып да тиги чет мамлекеттин
мыйзамдардын баарын кийирип, жаныбарды кордоо эмне деп атышып, мына ушул эки азыр кыргыз тайгандары ошо тери сүйрөп чырга кууп калган да. Эми биз ошол экиге аракет кылып атабыз, буюрса тирүү жандыкка кыргыз тайганын сыноо дегенди. Мына ителгиси далбат эбет. Мына азыр тайгандарың болсо баягыдай эмеге салганга, жаныбарга салганга салбурун оюндарында уруксат жок. Биздин Кыргыздын өзүбүздүн нукура каада салттарыбызды бүт Европанын, еврейлердин жазылган эмелерине бүт ооп туруп ошого өзүбүздүн ушу бийлик башындагылар дагы ошол экиге аябай басым жасап кетишкен да. Тигилердин акчаларын алып ошондой мыйзамдарга макул болушкан. Болбосо кыргыз тайганы бир айылды баккан кыргыз тайган болгон да. Эт менен камсыздуу э? Ошол айылда жаныбарларды кармап, мына түлкү кармап, ошол айылдагылардын кийим, тумак тигип кийип, эт кийикке салып, ошол айыл эт жеген. Анан азыр кыргыз тайган деп аны атоого дагы кыйын болуп атат. Азыр эми ошо салбурунга барсаң 300 метрге бир териси сүйрөтүп чуркатат. Анан ошол экиге мына бизде биринчи ошо өзүбүздүн бийлик башындагылар дагы кошо эме болушу керек. Ошол кыргыз тайганын сүйгүлө баккыла. Мынакей күчүк алам дегендер болсо айткыла, буюрса жазында 3 канчык туйт. Жакшы. Буюрса жанагындай жакшы селекцияларды кыргыз тайганын жакшы мүчөлүү тайгандар менен бири-бирине үйгүштүрүп ошо күчүктөрдү таратып атабыз буюрса. Рахмат, бир туугандар, мына ошондой эле өзүңөр көрүп тургандагыдай Кочкор району боюнча жакшы тайгандарды даңктап, багып, кичинекей жаш өспүрүмдөргө тайгандарды берип, мынакей канчадан бери алек кылып келаткан Талал экебиздин үйүнө да келип тайгандарын көрдүк. Жана ошондой эле ушу каналдарга подписация кылып, лайк басып, поддержка берип коюңуздар. Рахмат, Алла разы болсун. Ассаламу алейкум.